Так, жигиттер, таланттын эстосуна келдим. Бияк азыр апгрейдти ачып коюп тур. Биринчи сервисти көрсөтөйүн. Эмне жумуштар болуп атат, эмнелер болуп атат, как раз Рыся биякта экен. Жаңы аппараттар келип, кандайсың, Рыся? Жакшыбы? Жигиттер, ушул шлагбаумга келесиңер, таланттын өзүнө чаласыңар, чалып машинаңардын номерин айтып койсоңор, шлагбаумдун алдынан пропуск заказ берип койгон болот. Мына мынтип шлагбаум ачылат. Айнек тазалап койчу да. Анан шлагбаумдан өтүп, түз айдай бересиңер. Түз айдап барып туруп эле, могу биринчи секциядан солго буруласыңар, могу ак машинанын түбүнөн. Солго досум, солго. Солго буруласыңар. Буякка келсеңер ачылат. Ушул жак менен 6-этажга көтөрүлөсүңөр. Көтөрүлүп келсеңер, буякта дагы бир ворот болот. Айда бер дос, жакын досум. Оңго буруласыңар дагы до упора барасыңар. До конца барып тирелсеңер, шашпайлай да жайлы. Бияктан чыга калганда кылдырып. Алейкум ассалам. Не жаңылык? Жаңылыктар ошо. Өзгөрүүлөрдөн бир экскурсия кылып бер бизге. Өзгөрүүлөрдөн жаңы майлар келди. Катуудан эле сүйлөбө. Өзгөрүүлөрдөн жаңы майлар келди. Биякта бочкада майлар. Андан тышкары оригинал майлар келди. Так, бияк запчастьный отделы. Так, жигиттер, азыр мен бир сыра бир айтып берип коеюн, мен өзүм түшүнгүм боюнча. Так, жигиттер, келесиңер биякта. Негизи основной таксиде жүргөн машиналардын бүт расходниктери бар. Эгерде мындай чоңураак, башкачараак запчасть десеңер, бияктан авторис жакын эле, ошол жактан заранее заказ бердирип же вин-кодун жиберип койсоңор, автористен заказ берип коет. Запчасть боюнча эч кандай проблема жок. Анан Рыся дагы өзү кошуп койсун. Оригинал майлар бар. Бардык машиналарга Cherry, Tigo, жаңы машиналарга да бар. Кытайстар боюнча. Кытайдын машиналарына да колодкалар бар бизде. Аларга запчасттар да бар. Фильтрлердин баарыбысы бар. ГРМ, ремен, цеп, аккумулятор. Запчасттан биздин эч кандай проблема жок. Клиенттерге Азыр тем более эме болуп кетпеди. Жакшы айттың, китайский машиналар көбөйүп кетти да. Выкупка алып аткандар да көп, ошолордун обслуживаниясынан. Короче, ал запчасттар да полный бар. Бар. Китайский машиналарга майлар дагы бар, фильтрлер бар, коробкалардын майлары да бар. Бүт уже баягы жаттап бүттүңөр, кандай алмаштырыш керек тияк. Анан кийин эме боюнча талант айтып атты, жаңы эмелер аппараттар келген деп, промывка бирдеке чота мен түшүнгөн жокмун. Жүрүңүздөр анда көрсөтүп коеюн. Так, общий 3 подъемник бар, 3 подъемник бар. Сварка бар, андай. Бул колго жасалган аппарат, печка промывка кылабыз. Система охлажденияны жуйбуз ушу менен. Антифристи бардыгын алмаштырып, антифриз менен да жууп, антифриз алмаштырып аппарат. Промывканы негизи эмне себептен кылыш керек? Печка жакшы иштебей калганда же болбосо 6 ай сайын антифриз эскирбеш. Жана бутка үйлөп атат, бетке үйлөп атат дегендер ошо промывкадан зависит этеби? Ушундан да зависит. Уктуңар, жигиттер. Жана печкасы иштебей же жакшы үйлөп аткандар болсо, промывка бар экен. Мына өзлөрү колго жасап алышыптыр да. Жакшы, дагы? Коробканын аппаратын алганбыз. Бул ошо коробканын майын алмаштырат, одновременно жууп да алмаштырат, жуусак да болот. Бул жана полный алмаштырат. Полный алмаштырган. Бул жана жаңы китайский машиналарды да ушу менен алмаштырабыз. Camry, эконом класс, комфорт плюс класстарын бар. Негизи эконун отличиясын түшүнүктүү болуш үчүн айтып коелу. Мисалы, могу аппарат жок, алмаштырсаң канча процент алмаштырат майдын коробканы? Коробканын майы эски май калып калат аякта. Ошо бир какой-то процент калып калат, 40% эски май калып калат. Бул аппарат менен алмаштырса 100%. 100%. То есть маяктан мен түшүнгөнүм боюнча могул жерден баягы эски майдын чыгып аткан, анан маяктан жаңыланганы көрүнгөндө токтойт турат, Жакшы. Анан вулканизациябыз бар биякта. Биякта вулканизация кылып салышыптыр. Биякта вулканизациябыз бар, биякта сварканын жумуштары да кылынат. Жанакындай. Эме бир вопрос Рыся, сварка бар деп атпайсыңбы? Биякта чириген машиналар көп да. Жанакындай эски машиналар келе берсе деп болбу? Тягын вартет берип кой, бягын вартет берип кой депчи. Парок, чашка дегендер. Так, толуктап коюн жигиттер. Шына монтаж десеңер, шына монтаж бар, промывка десеңер, промывка, коробканын майын полный алмаштырам десеңер, мына аппарат бар экен, жап жаңы. Частично эмес, полный алмашат. Анан кийин 3 подъемник,
ар жакты запчасти көрсөттүм. Ар жакта холодильникте өзүнүн Кыргызстандан келген суулардын баары бар. Уктуңар, китайский машиналарга запчастьтар да бар экен, бүт обслуживание кылынат экен. Рыся мындай толуктап айткыл, основной жумуштардан ходовой часть полный кылынат. Ходовой часть бардыгы кылынат, мотор кылынабыз, коробка кылынат, шумоизоляция, обклейка, мелкий кузовной ремонт, жана автоэлектрика, жана фаралар да оңдойбуз. Линза, ксенон аркылуу эркелет. Иши кылсам мурдакыга караганда мурунку жыл менен салыштырмалуу көп нерсе ачып жүрөм. Обклейканы бир көрсөтүп бер. Ушул эмен жанында бияктан бокс ачып тур обклейкага. Азыр биякты да көрсөтүп бир сере айтып берсин. Биякта ошол айтып аткан шумоизоляция кылынат, фара полировка, сухой туман. Кузовный ремонт жактан кылынат баардыгы. Короче, мондай майда мелкий бампер-сампер эметсе деле жасатса деле болот экен да. Так, уктуңар жигиттер. Обклейка десеңер, обклейка брендин чаптайтын учурда мо Солярстын брендин чаптап атыптыр. Бул баланы мен өзүм жакшы эле тааныйм да. Мен да чаптатып жүргөм, так что эч кандай сомнение кармай эле койсоңор болот. Мен өзүм чаптаткам даже. Обклейка кылынат, шумоизоляция кылынат экен. Защита, фарага защита десеңер, защитаны чаптап берет. Иши кылса, обклейкага связанный бүт жумуштар кылынат экен. Линза, фара бүт мурда да алмаштырсыңар, жаңы мо галогендерге беркинде линзовый салып, Линза коюп беребиз. Так, вроде бүт баарын эле толуктап айттык го дейм, Уктуңар жигиттер, төмөндө телефон номерлерге чалып байланышып, адрести билесиңер, АТЦ Измайлова. Мен алдына да жазып коем. Рысяга же талантка жазсаңар, пропуск заказ берип коет да, ошол пропуск менен кирип, машинаңарды жасыта бересиңер. Так, туугандар, анан дагы бир нерсени унутуп калып турбуз. Мисалы, келип туруп машинаңарды обклейка кылгыча, ылдый биринчи этажга түшсөңөр, Чайхана 312 деген биз өзүбүздүн чайхана бар. Келип, тамактанып, отуруп күтсөңүздөр болот. Машина. Где-то бир жылдан бери иштеп атат чайхана. Мен өзүм да кирип тамактанып жүрөм. Ошондуктан бардык условия бар. Тамак десеңер тамак, машинаны жасаткыча курсаңар тогузуп, кайра линияга чыгып кетесиңер. Бар экөөсү. Так, ана жигиттер мына таксиге жаңы бала чыгып атат. Буюрса, экөөбүз канча 10-12 жылдан бери биринчи көрүшүп атабыз, 12 жылдан бери экөөбүз классташпыз, бирге окуганбыз. Бүгүн Москвадан көрүшүп отурабыз. Алан бүгүн жаныма ээрчитип, таксинин жолдорун айтып, ар жак бер жак кылып, бүт баарын көргөзүп жүрөм. Машина алсаң, майларың ушага келип алмаштырасың депчи. Бир эки сөз кошуп колдум. Мен классташып белгилүү блогер 12 жылдан кийин жолугуп атабыз. Жолукканыма абдан кубанычтамын. Ассаламу алейкум жигиттер, туугандар, кандайсыздар? Мен жакшы. Буюрса жумушка чыктым. Бүгүн канчасы бүгүн? Бүгүн 27 январь, субботадан воскресеньеге караган түн. Көптөн бери иштейлекмин. Анда-санда кээде мага чалып, же болбосо WhatsAppка жазып коюшат. Арген неге видеороликтер чыкпай калды? Тартып атасыңбы, Москвада элесиңби, иштеп атасыңбы депчи. Ошого сурап кызыгып аткан адамдар үчүн Москвада элемин, иштеп атам. Жалкоолордун жайлоосунан чыктым буюрса. Анан кийин өзгөчө рахмат айтам ошол адамдаргачы. Бага мага кызыгып, сурап, билип, чалып кызыгып аткандарыңар үчүн. Буюрса эң биринчи заказ Ходынский бульвар, дом 2дан келип түштү. Авиапарктын жанындагы эң эле белгилүү үйлөрдүн бири. Бул үйдө көбүнчө кимдер жашайт билесиңерби, билбейсиңерби? Бирок ар бир таксисттин баары эле билет го дейм. Пассажирларды алып кетип атканда, жүргүнчүлөрдү алып кетип атканда кыргыз тилине басым кылыш керек болуп атат. Аралаштырбай. Келдим. Эми бияка бул жактан күтүш дагы өтө эле кыйын да. Алды жагың бир эле ряд. Жакшы, өтө жакшы аракет кылып атам мындай орусча аралаштырбагангачы. Бирок ошончо деле болбой аралашып кирип кетип атат. Комсомольская площадь 3 дейт, вокзалга ким барып атат? Кызык. Азырынча аркамда машина жок, бирок уже бир машина чыгып атат. Кайка турабыз эми? Айланабыз да.
Комсомольская площадь, правильно? Что? Комсомольская площадь. Пожелание поездки. Скажите, сколько минут? 16 минут. Здравствуйте. В Реутов поедем, да? Ага. Пожелание поездки. Прокатимся. Да, что-то чуть не заснул. Ямаға тығып салдым. Соның барын жаңағы вокзалға келгендер ішіп кеткен тұрға. Bu жаққа салыш керек. Bu жаққа салыш керек. Экотың ішіп кетті. 34 минута 1812 рубль. Көрдіңдер да, тігін түшіріп моментально эле кайра тигин алып чыгасың го. Почему низкий баланс? Акча түшпөдү эле жана кайра түшүптүр. Аркы болсо 1100 болчу. Бул 1800. Начар эмес, жакшы. Бир клиентти түшүрүп эле аркасынан кайра экинчисин алып кеттим. Менимче жакшы эле. Бирок сууларды коюп коюш керек. Сууларды коюп койдум. Пустой баклажкаларды тыргып салбасам. Кар жаап, ар ким каалагандай кылып коюп салып туруп машинага. Кому не лень. Биз го задний привод менен жүрөбүз, көрүнгөн жака тыгылыпчы. Жолдон бирдекени эстеп келаттым эле силерге айтып берейин депчи. Такыр уже эстен чыгып кетти. Мен бул брат каяка келатат? Доброй ночи, я Доброй. Здравствуйте, уважаемый. Я Центральный округ, старшего полицейского. Имеете Да, паспорт. Сейчас, секунду. Здравствуйте, молодые люди. Здравствуйте. Я из Центрального округа на полиции. Документики есть у нас, конечно? Да. Готовьте, пожалуйста. Больше есть травматическое оружие. Нет, ничего. Даже сколько будет, там надолго. Сейчас пообщаемся. Приветствую вас, хороший путь. Добрый вечер. Документики ваши. Так, сейчас я у мужчины проверю, потом я ушли, а сейчас я у мужчины Ну, если я вам первая показываю. Ну, я иду по очереди. Нарастающий. Александр, колющий, режущий, ничего не имеете. Лучше без наутиками на улице мы проверим. Отойди в стороночку. Что тут еще? Все нет, Вспомнишь, вот и оно. Да, нужно. Квартал номер 61, 55.
Квартал номер 61-55. Ага. Молодой человек. Поменяйте точку, да? Не, это я вызывал. Ну, в приложении нужно будет поменять точку. Ну окей, я поменяю. Поменяйте тогда. Но мы сейчас правильно едем? Ну, пока нет. Нет, мы неправильно. Я потому что машину сметил. Ребят, можешь поставить такси, куда нам нужно ехать? Вот я вызываю такси. Слышите? Да спасибо, блядь. У меня самого есть. У меня самого есть. Ну, вы через это приложение не сможете поменять точку. Через какое? Ну, через ваш телефон. Почему? Потому что ваш друг заказывал, оказывается. Как я заказывал? Машину? Да. Друг Ты говорит. заказывал? Алло. Ты заказывал машину? Да. А, ну тогда только ты можешь поменять. А, ну что мне написать, пожалуйста? Чем мне написать? Куда мы едем, скажи, пожалуйста? Домой. Напиши просто домой, да. Ну, сел телефон. Господи, можно просто возьмем деньги, блядь? Адрес, скажи, пожалуйста. Ну, сел. Но мы уже едем все равно туда. У вас есть зарядка? iPhone. Адрес так и не сказали вы мне. А? Адрес так и не сказали, говорю. Шун, куда мы едем сейчас? Куда мы едем сейчас? На базу. А? Сейчас базу. у нас стоит А? третий Красносельский переулок, дом Нет, 7. нет. Куда мы едем сейчас? На базу. А? На базу. Адрес, скажи человеку, пожалуйста. То он сам все в курсе. А на другой адрес скажи. Миш. Барсук, скажи, куда мы едем сейчас? Мы не на третий Красносельский едем. А? Все добро. Домой? 900. Оплата карты у нас. Все стоит? Да. Все кайф? Спасибо, братишка, Да, тебе да, большое. да. Я пьяненький. Да, сегодня. ничего страшного. А ты красава вообще. Я реально тебе прям респекта желаю вообще. Ну, типа, чтоб у тебя все вот такие вот штуки проходили вот на лайтах. Угу. Ты даже не заморачивался. Все, спасибо. Давай, братик. Ага, все, удачи. И тебе. өлі қалай. Неге мұнша көгіштер көбейіп кетті? Бұған не себеп болады аншалық? Ал артта отырған, сол жағымда отырған жап-жашылап ала екен да. Емеден келіп тұр, областан, башқа областан келіп тұр. Бәқа жақын емес те. Краснодарский край, Красноярсктан ба хоккеем занимаюсь дейді. Анын жанында отырған азиат, орыс емес. Точно кореец тағы емес. Тыва ошол жақтардан да, короче. Елатып тіге баланы шарт етіп отады. Елатып сұрап отады. Балдармен жат көрдің біле дейді. Тігіде ақырын сұрап отады да. Тігіде не дейсің десе, қыздармен жат көрдің біле деп қайра шынды қойды. Оңдап жүр сөзін. Ошонтип менің түшүнгөнүм боюнча клубтан ал баланы ээрчитип чыгышыптыр да. Кыздарга барабыз деп. Анан кийин азыр бул үйүнө алып келди. Үйүнө алып келип, анан жолдон шыбырап. Короче, мындай страшный темаларды сурап келтет да. Тиги бала дагы, ооба, девушкам бар болчу, тиги не болчу, мындай болчу деп коет. Каяка баратканын да билбейт. Анан кийин бул алдында отурган баланы тиги бартабайт этейин деп атат да. Түшүп баратканда калып эле, "Ты чё, домой?" деп кол менен көрсөтүп атат, бар, типа кетип кал деген сыяктуучу. Анан бул жаш бала сурап атпайбы?
девочек будем вызывать депчи. Ошондо деле түшүнбөптүр. Тиги жолдон укмуштай суроолорду берип келди. Эми азыр үйгө алып келип туруп не кылат ким билет, Ладно, бул биздин история эмес. Бирок колду салфетка менен арчып койдум. Анда эмесе жигиттер, саат 5-тен 34 мүнөт өттү. Уйку келди, коэффициент өчтү. Жумуш менимче жакшы эле болду. Эми ар бир адамдын өзүнүн аракетинде дейт. Аракет кылдым кичине тырмышып, бирок уйку келип, кичине жөтөлүп дагы өзүмдү кичине мындай начарраак сезип атам. Ошондуктан үйгө барып жатайын. Бүгүн обедтен кийин обедтерде турушум керек, түштөрдө. Түштөрдө туруп дагы бир жумуштарым бар эле, ошолорду бүтүрүп коюп, анан жумушка чыгам. Жарымын күндүз, жарымын кеч иштеп көрөйүнчү бүгүн. Жалпысынан 183 чакырым жүрүптүрмүн. Заказдардын саны канча бир 9 заказ кылдым го дейм. 9 заказ кылдым. 8200 рубльга. Азбы көппү билбейм кимге кандай. Эми чындыгында расходторду кемиткенде, чыгашаны кемиткенде аз болот. Ошондуктан акырындан күйлөнүп келдим. Ушундай болсо дагы Кудайга шүгүр. Мел жигиттер, видеоролик жаккан болсо адаттагыдай лайктан басып, комментарийге кирип, өзүңөрдүн ой пикириңерди жазып, суроолор болсо суроолорду бергиле. Жооп бергенге аракет кылам, эгерде жообун билсем. Кийинки видеороликтен көрүшкөнгө чейин ассаламу алейкум баарыңарга.